Ильич, сиз өзүңүз врачсыз да. Анан ушул кесиптин ээси катары айтсаңыз, канткенде биз калктын саламаттыгын жакшыртабыз. Кандай сунуштарыңыз бар? Эмнени өзгөртүш керек? Туура, биздин эми баягы мен медицина кызматкери катары ошол тармакта иштеп келген адам катары мындай биздин бүгүнкү медицинабыздын акыбалына өтө мындай кайгыруу менен көңүл бурам. Анткени мына чындыгында бизде ошол медицина тармагы жылдан жылга артка карап кетип жатат. Мен ойлойм, мына бүгүнкү күндө министр тарабынан жүргүзүлүп жаткан, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан медицинага көрсөтүп жаткан колдоолордун негизинде медицина алдына жылат деген менде ой пайда болду. Анткени мына бүгүн биз ошол милдеттүү камсыздандыруу, медициналык камсыздандыруу бөлүмүнүн бюджетин карап жатабыз. Мына бюджетте божомол менен жылдан жылга өсүү темпи байкалыптыр. Эгер ошондой өсүп бара турган болсо, биздин элибиздин саламаттыгына керектүү дары-дармектерди алганга, керектүү медициналык жабдыктарды алганга, жана ошондой эле керектүү баягы лабораториялык диагностикалык изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө каражат мындай керектүү өлчөмдө бөлүнүп калат деген ойдомун. Биз эми баарыбыз жапа-тырмак ушул ар бир адамдын, депутат эле эмес, ошол эле министрдин, жөнөкөй адамдын ою бул биздин элибиздин саламаттыгы. Анткени дени сак эл өнүккөн өлкө деп бекерден айтпайт. Биз баарыбыз ошол багытта биздин ушул медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатыны өзгөртүүгө, жакшыртууга жапа-тырмак жакшы ниет менен аракет кылсак, мен ойлойм жакшырат деген ойдомун. Мына быйыл ММК фондунун бюджети 20 миллиард сом деп бекитилип атпайбы? Анан ушу жарандардан сурасаң, ооруканага барганда ошол фонддон пайдаландыңбы десең, дайыма жок, биз кадимкидей төлөйбүз дешет да. Бул боюнча сиз эмне дейт элеңиз? Туура, эми көпчүлүк учурда баягы ошол эле больницаларда кээ бир мезгилде оорулуулардан акча алган фактылар бар. Аны жок деп айтыш өтө кыйын. Эми негизинен жанакы жерде бул медициналык камсыздандырууга төлөгөндө ал жерде жабайы жеген тамак ашы, жүргүзгөн баягы лабораториялык изилдөөлөрдү, кээ бирки дарылар баягы эң керектүү дарылар гана киргизилген. Баягы кымбат дарылар, анан кымбат баягы лабораториялык изилдөөлөр чындыгында ал жерге камтыбай калган. Мунун баары эми биздин каражаттан көз каранды экен. Динара Ашимовна, сиз мына жогорку кеңеште социалдык маселелер боюнча комитетти жетектейсиз. Анын ичинде ошол эле саламаттык сактоо тармагы дагы бар дегендей. Анан ушул тармакта абдан көп проблемалар бар экени бүгүн айтылып жатат. Сиз ушу кыргыз медицинасын бир аз көтөрүү боюнча өзүңүздүн сунуш пикирлериңиз же болбосо көз карашыңыз бар чыгар, айта кетсеңиз. Бул медициналык тармакта эң бир чоң маселелер ушул ФОМСта да. Себеби силер барыңыздар эле билип атасыздар, өзүңөр деле ооруканага барсаңар, ошол бир жигердүү жакшы жардам деле албайсыздар да ФОМСтанчы. Бир ушундай дарыларды алсаң болот ФОМСтан дейт, ал дарылар ошол эле ооруканада болбой калышы мүмкүн. Да, бул мындай самый простой случайда айтсак. Анан эми негизи ФОМСтун уюштурулган идеясы бул акыры келип туруп ар бир адамда медстраховка болуш керек болчу да. Анан биз ошол идеяга жетпей эле ФОМС кандайдыр бир орто эле чендеги бир функцияларды аткарып эле анан кийин акчаны бөлүштүргөн бир конгломерат болуп калды да. Азыр эми ошо ФОМСту баягы саламаттык министрлигине кошкондон бери бир жылыштар болобу деген менде үмүт болуп атат. Ошондуктан мен ошондой суроолорду бердим да. Мына биздин бүт студенттер, биздин бүт мекендештер башка өлкөлөргө барса, медстраховкасы жок. Алар ооруп калса, ошол полный иностранный гражданин болуп төлөп туруп 10 эсе, 20 эсе кымбат ошондой саламаттык сактоо уюмдарына кайрылганга аргасыз болуп жатып атышат да. Анда биз эмнеге ФОМСка төлөп атабыз өзүбүздүн айлыгыбыздан 2%? Эгерде 2% төлөп келип анан кийин 6 ай төлөбөй калса, адам иштебей калса,
дагы ооруканага барса уже застрахованный эмессиң дейт. Ушундай бир туура эмес системада жашап жатабыз да. Мен ошого азыр чоң ушул реформаларды кылышыбыз керек деп ойлоймун. Азыр саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте министрлер кабинети менен биргеликте бир ушунун концепциясын ойлоп жаңы закондорду киргизгенге аракеттенебиз. Сиз жогоруда дагы айтып өтпөдүңүзбү, маселен ушул эле Туркияда ар бир жаран өзүнүн ден соолугун өзү камсыздайт экен, жылына канча бир сумма төлөп, ошол эле учурда ооруканага жатса, ал жеңил операциябы, кандай операциянын түрү болбосун бекер экен да, абсолюттук түрдө бекер экен. Бизде ошол системаны киргизсе болобу? Ошону киргизгенге эмне тоскоол болуп атат? Ошол система киргизиш үчүн ушул ФОМСтун баягы булар этап менен эме болуп өнүгүп кете турган система болгондо, ошол этаптарын булар кандай аткарып атат негизи караш керек да. Себеби буларга акча түшүп атат да. Анан кийин негизи бул ушундай бюрократия ушундай нерсе да, акча түшүп атканда ал уже неме кылбай өнүкпөй туруп калат да. Этап менен булар ар бир этабындагы өзүнүн ошондой маселелерин аткарып өнүгүп кетиш керек. Анан кийин ошого анализ жүргүзгөн адам болгон эмес да буларга. Эми мен ойлойм, азыр ушундай учур келди, анализ жүргүзүшүбүз керек. Марлен Абдрахманович, бүгүн парламентте ММК фондунун бюджеттери каралып жатат. Негизинен эле ушул кыргыз медицинасындагы реформалар тууралуу сөз болуп атат. Ушул министр Алымкадыр Бейшеналиевдин реформасын колдоп жатасыздарбы? Кайсыл жагын колдоп атасыздар же болбосо кайсыл жагына каршы чыгып атасыздар? Мен азыр ошол министрге дагы, анан кийин вице-премьер-министр Байсалов Эдилге дагы мырзага кайрылып кеттим. Мен эми айттым, биринчи кезекте мен медик эмесмин, бирок жөнөкөй жаран катары анан болуп аткан жөнөкөй эле специалист болбосок дагы көрүп аткан нерселерге кайгырып жатканымды анан ошого жооп алганга аракет кылдым да. Мисалы айттым, 17 миллиард ФОМСко эле 17 миллиард акча берип атабыз. Бул деген түздөн-түз ушул жарандарга бекер дарылоо максатына бара турган акча. Бирок реалдуу түрдө эшикте шартыбыз кандай? Анын бардыгын эч ким жон тери менен ала албайт да. Тескерисинче операциялардын бардыгы сыртта болот. Тескерисинче ошол биздикилер жаңы технология алып келбеген негизинде бизге бир гана СССР малында мурдагы эле этап менен кесем деп эле чыгат, операция кылам деп эле чыгат. Мен бир мисал келтирип кеттим, ушул опухоль, баштагы опухоль боюнча бизде эч кандай бир оборудование жок экен. Бизде мурдагы эски боюнча эле кесет экенсиң дагы, анан лотерея же жашап кетесиң, же жашабай кетет экенсиң да. Ал эми башка мамлекеттерде жарандар өз көзүм менен көрдүм, ошол барып Малайзияда лазерный оборудование менен ошол опухолун жок кылып келиптир. Россияга барып атомный оборудование менен жок кылып келиптир. Эмне үчүн ушуларды биз албайбыз? 17 миллиард жылына канча жылдап келатат. Бир жок дегенде бир жылда бирден дагы алып койсок, бир топ ушул нерселерди өзүбүз кылып калат элек. Жаланган акчасы барлар бар, сыртка барып операция кылып келет дагы, акчасы жоктор карапайым эл биякта калып калат деген суроого жооп беришти. Ушул этапка өттүк. Ушул реформанын ушул негизинде ар жылы ушул оборудование алып атабыз. Эми Кудай буйрса көптөгөн операциялар Кыргызстаныбызда, мамлекетибизде кылат деген сөздү айтып ишендирип кетишти. Ойлойм, буну талап кылабыз, аягына жеткизебиз. Исхак Абсаматович, быйыл ММК фондуна 20 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп атыптыр. Сиз кандай пикирдесиз? Ушул каражат калк саламаттыгын сактоого жетиштүү элеби же кандай? Биз 30 жылдан бери советтик системаны талкалап, ар бир адам бекерден саламаттык сактоого ээ деген принципти жоготуп, ошонун ордуна жанагы медициналык страхование деген принципти киргизгенбиз да. Эгерде сен убагында тийиштүү салыктарды төлөсөң, ооруп калсаң, анда сага кайсы бир мүмкүнчүлүк өкмөт тарабынан бекер медициналык жардам бере турган мүмкүнчүлүктөр берилет. Бул толук башынан аягына чейин эмес, аталган бир дары-дармектерди, кандай бир жардамды өкмөттүн эсебинен берилет. Ушул акчага, ушул максатка 20 миллиард деп биз быйылкы жылга бекитип атабыз да. Муну реформа деп айтыш кыйын, бул негизги капиталисттик системага чалап өткөндөй болгондуктан жалпы элибиз баары бир бекер саламаттык система болуш керек. Ошондуктан көптөгөн ушул миллиарддаган акчадан баары жетиштүү деп айта албайбыз. Себеби адам ооруганда бир гана грипп менен оорубайт, бир гана жеңил оору менен оорубайт. Ал эми оор касалдарга, ооруларга анда көптөгөн акча керек. Ал ФОМСтун акчасы берилбейт ага. Ошондуктан коомчулуктан ыраазычылык күчөп баратат. Реформа деген башкача болуш керек да. Ар бир жаранга саламаттык сактоо кызмат услугалар тийиштүү болуш керек да. Ошондуктан бул эми
Biz карап атабыз. Азыр 2020 жылкы аткарылышыны, 2021 өзгөртүүлөрүнү, анан 2022 жылга божомолду бекитип атабыз да. Бул көптөгөн көйгөй суроолор туудуруп атат. Ар бирөөбүзгө, ар бир депутатка жүздөгөн адам күнүгө кайрылып атат да. Бирөөнүн бөйрөгү ооручан, бирөөнүн боору ооручан, бирөөнүн башка нерсе ооручан. Мына бүгүн жогорку кеңеш саламаттык сактоо тармагында маселелерди түп көтөрүп жатасыздар. Анан айтсаңыз, ушу акыркы убактардагы министрден реформа кылып атам деген сиз кандай карайсыз? Чынында реформа болуп атабы? Биринчиден, мисалы, реформа кылып атабыз дегени менен, мисалы, так түшүнүктүү эмес да. Реформанын максаты эмнеде, механизмдери кандай. Анан ошондуктан мага мисалы түшүнүксүз да. Кандай реформа болуп атат, эмне максатта. Ал деген эмнени өзгөртөт, бүгүнкү күндө кандай, а реформа эмнени алып келет деген суроолорго мисалы менде жооп жок да. И ошондон жоопту ала албай атам да, реформа кылып атабыз деп атат. А кандай экенин түшүнбөйм мен. Мисалы да. Анан дагы бир нерсени айтыш керек да, мына 30 жылдан бери биз бүт тармактарды либерализация саясатын жүргүзүп атпайбызбы? Экономиканы түшүнүктүү либерализациясын түшүнсө болот, рынок өткөрүш керек, андай дегендей деп. А соц тармактарды либерализация өткөрүүдүн кажети бар беле? Мына либерализация өткөрүп, мисалы ошол эле соц тармактарды ошол эле бүгүнкү күндө саламаттык сактоодо ала турган болсок, либерализация деген саламаттык сактоодо либерализация жолун өткөрүү деген бул эмне деген? Эгер СССР маалында саламаттык сактоо системасы болсо, ал саламаттыкты сактоо максатында жумуш жүргүзчү да. Ал эми азыр болсо саламаттык сактоо системасы эмес эле, жанагы саламаттык сактоо кызматыны товарга айланып атат да. Бизнеске айлантырып ататтар. Мындайча айтканда, саламаттык сактоо системасыны бизнеске айлантырып атат да. Анан кийин ошонун негизинде бизнеске айлангандан кийин саламаттык сактоо кызматы товар болуп атат. Ал эми элдин, адамдардын ден соолугу күрөөгө колдонуп атат да. Врачка келсеңиз, сиз аны айтат, мен сени жакшы эме кылам, бирок ден соолугуңду күрөөгө кой дейт, анан күрөөгө коюп туруп, анан соодалаша баштайт. Мага керек, ал керек, бул керек. Вот ошону алып келсең, мен сага ден соолугуңду кайтарып берем. Эмне кылыш керек эми ушундай кырдаалдан чыгыш үчүн башка мамлекеттердин мисалы? Эгерде сен ошол акчаны алып келбесең, анда менде калат сенин ден соолугуң. Мен ошо бойдон калат, кандай состояниеде болсо ошондой калат деген ушундай бир